Мектепке чейинки жана жалпы билим берүү уюмдарында ата-энелер мектеби программасынын алкагында ата-энелер менен биргеликте балдарды тарбиялоо ишмердүүлүгүн өркүндөтүүгө багытталган окутуулар өткөрүлүүдө. Бул жолу Балыкчы шаарында уюштурулуп, балдарды тарбиялоонун жолдору, уюлдук телефондун балдарга тийгизген таасири тууралуу пикир алмашуу жүргүзүлдү. Белгилүү педагог Гапар Мадамянов агайдын ыкмасынын негизинде ата-энелер университетинин семинарын өткөрдүк. Буга биздин биология мугалимибиз 6 класстын класс жетекчиси Керимбекова Мээрим күз айларында Каракол шаарына барып, бул боюнча семинарга катышып келген, окуп келген, билимин жогорулатып, өзү келгенден кийин абдан жакшы көп маалыматтарды алып келип, ал маалыматты семинар кылып кайра класс жетекчилеринин баарына өткөн. Ошол семинардын негизинде ар бир класста, биздин мектепте класс жетекчилер ушундай семинар өткөрүштү, тарбиялык сааттарды өтүштү. Ата-энелер мектебинин темасы тарбия башаты үй бүлө деген темада өттүк. Бүгүнкү сабагыбыз максатына жетти деген ойдомун. Бүгүнкү сабагыбызда үй бүлөлүк тарбияда элдик тарбиянын түрлөрүн колдонуу деп өттүк. Көптөгөн тарбиялар бар экен. Ата-энелер мен ойлойм, көптөгөн ушул биз айткан бүгүнкү тарбиянын түрлөрүн күнүмдүк жашоодо колдонот. Балдардын билим тарбия сапатын жакшыртууда жалгыз мектептин, мугалимдердин ишмердүүлүгү аздык кылат. Андыктан бүгүнкү күндө ата-энелердин педагогикалык маданиятын өркүндөтүү маанилүү дешет адистер. Мугалимдер өздөрүнүн болгон билимин, өздөрүнүн болгон билимин берип өтүштү ата-энелерге. Ата-энелер бул семинардан өздөрүнө эң жакшы маалыматтарды алды деп ойлойм. Себеби Гапар Мадамяновдун программасында айтылгандай, китептеринде айтылгандай методикаларын үйрөтүп, кандай методикада балдарды тарбияласа болот үйдөн, балдарга кандай тарбия бериш керек ата-эне деп эң мыкты деңгээлде семинар болуп өттү. Ата-энелер менен балдардын, мугалимдердин ортосундагы байланыш, балдарга кандай тарбия берүү, ушулар боюнча мен өзүм да чоң сабак. Балдардын тарбиясынын бардык нерсени биз мугалимдерге үйүп койбостон, үйдөн дагы өзүбүз тарбия берип, акыл насаатыбызды айтып, мугалимдер менен биргеликте бардык ушу балабызды түптөп чыксак деген бир ушундай чоң жакшы ойлорду камтыдым өзүмө дагы. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин буйругу менен учурда шаар аймагындагы 10 мектепте жана пилоттук негиздеги 5 балабакчада ата-энелер мектеби программасы өз ишин жүргүзүүдө. Мында балдарды ар тараптан өнүктүрүп, ата-энелердин балдарга болгон жоопкерчилигин арттырууга шарт түзүлөт. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.